Кечээ Кыргыз-Өзбек чек ара аймагында чыккан жаңжалдан жарата алган 4 кыргызстандыктын экөөсүнүн абалы оор бойдон калууда. Алардын бири башынан, ал эми экинчиси арка бел тарабынан операция болушкан. Учурда алар дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө экен. Ал эми дагы 2 кишинин абалы орто оор деп бааланууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, кечээ чатакта ар кандай деңгээлде жаракат алган 25 киши Айдаркен шаардык медициналык борборуна кайрылышкан. 4-өө ооруканага жаткырылса, калгандары медициналык жардам алгандан кийин үйлөрүнө кайтышкан. Ошондой эле Баткен аймактык биргелешкен ооруканасынан Кадамжайга атайын реаниматолог жана травматолог тартылган. Мындан тышкары аймакта атайын 2 медициналык топ нөөмөттө туруп жатыптыр. Бүгүнкү күнү бардыгы болуп жалпысынан 25 киши ошо медициналык жардам алууга кайрылган Соопу Айдаркенге. Анын ичинен 4-өө стационардык азыр дарыланууга алып жатат. Калган 21 киши ошо баштапкы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин канааттандырылык абалда амбулатордук дарылануу алууга жөнөтүлдү. Ал эми могу стационарда дарыланып аткан 4 биздин жабыр тарткан жарандар экөөсү операция болушту. Азыр ошо дарыгерлердин айтымында абалдары оор. Реанимация бөлүмүндө ошо медициналык кызматкерлердин кароосунда болуп атат. 2 жабырлануучу болсо хирургия бөлүмүндө орто оордукта абалы дарылануусун улантып атат. Бирөө башынан операция болду, ошо тупой предмет менен, таш деген да башына. Бирөөсү резаная рана надплечья и спины. Ошого операция жасалды. Эске салсак, кечээ 12:30 чамасында Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр чатакатталып, жергиликтүүлөр бири-бирине таш ыргытышкан. Чыр болсо Чечме айылындагы булактан улам келип чыккан. Анда эки тарап булакты чогуу чаран тазалап жатып эле, объект кайсы тарапка таандык экенин айтып, алгач сөз талашып чырдашкан. Андан соң эки тараптуу таш ыргытууга өтүшкөн. Жергиликтүүлөрдүн тиреши бир топко чейин уланып, анын жүрүшүндө чек арага жакын курулуп жаткан имараттарда өрттөнүп кеткен. Жаңжалды эки тараптын чек ара, укук коргоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кийлигишип жатып токтотуп калышкан. Кырдаал көзөмөлгө алынды делгенден кийин жаңжалдын себептерин аныктоо жана кесепеттерин жоюу боюнча тийиштүү иштерди жүргүзүү сүйлөшүлгөн. Бүгүн болсо Баткенге биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов барып, аймактагы жергиликтүү бийлик жана тартип коргоо органдарынын жетекчилери менен ыкчам кеңешме өткөрдү. Андан соң жетекчи чечме өткөрмө пунктунда Кыргыз-Өзбек чек арасына чектеш аймакта чыккан окуя боюнча Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушуу өткөрдү. Анда эки тарап окуяга байланыштуу өкүнүү билдирип, жагдайды жөнгө салуу боюнча биргелешкен чараларды көрүү, эскалацияга жол бербөө жана чектеш аймактарда чыңалууну жоюу тууралуу пикирлерин айтышты. Ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү соңку окуяны биргелешип иликтей турган болушту. Анын жыйынтыгы менен күнөөлүүлөр жоопко тартылат. Мына биздин урматтуу президенттерибиз кандай достук мамиледе мына биздин ортобуздагы карым-катнашты, экономикалык карым-катнаштарды, маданий карым-катнаштарды жакшыртууга аракет кылышын жакшы көрөт. Биз комшу бир тууган мамлекет катары президенттерибиз жасап аткан иштин аягына чыгыш үчүн баарыбыз салым кошуш керек. Эч уруш талаш менен алдыга жылуу болбойт, анын баарын жакшы билесиз. Мен ойлойм, азыр кайтылган сөздөрдөн баарыбыз мындай бир натыйжа жыйынтык чыгарып, туура иш кылышыбыз керек. Мен мына жолдон көп жүргөм илгери, бала кезден баштап. Мейлекесинен башчымын. Ошол убактарда ошол жерде жакшынакай ынтымак болуп жашап жүргөн эл. Союз маалынан бери турал. Азыр эмне ошол кичинекей бир неме, аны эки аксакал отуруп чечип кое турган маселе да. Мындай кылгыла балдар, биягы мындай кылгыла. Андан соң биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кадамжай районунун тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Анда аймактын жашоочулары жергиликтүү бир топ көйгөйлөр, өзгөчө чек ара тилкелери такталбаган аймактардагы эки тараптуу түшүнбөстүктөр, тирешүүлөр боюнча маселелерди көтөрүштү. Жолугушуунун жүрүшүндө вице-премьер Өзбекстандык кесиптеши менен болгон жолугушууда жетишилген макулдашуулар тууралуу да маалымат берип өттү. Баарыбыз мына азыр границада отуруп алып, ошол жерде 2 сааттан ашык кечеги болгон окуяны талкууладык. Баягы негизин айтканда туура эмес иш болуп кетти. Эмнеден улам чыкты? Эмне үчүн мындай болуп калды? Бунун себеби эмне болду деген маселе турат алдыда. Ушулар боюнча сүйлөштүк. Атайын кызматтарга бул боюнча тапшырмалар берилди.
Кыргызстан тарабынан дагы, Өзбекстан тарабынан дагы. Эми бул жерде мамлекет болгондон кийин сөзсүз түрдө юридикалык баа берилет. Кечеги болгон окуя атайын каттоодон өттү. Укук коргоо кызматтары Ички иштер министрлиги атайын каттоого алып иш тергөөгө алынды. Анан азыр ошол жерде отурганда дагы биз тараптан Өзбекстандын жарандарына, Өзбекстан тараптан биздин жарандарга ар кандай претензиялар айтылып атат. Аны эми териштирип көрөт атайын кызматтар, каяктан эмне болгондугун. Кеп бирөөнү жазалоо, же бирөөнү бирдеме кылуу иш эмес. Биз ошол маселенин чыккан төркүнүндөн чыкканын билишибиз керек. Мындан кийин андай иштер чыгып кетпесине, болбосуна биз аракет кылышыбыз керек. Жана булактын маселесинен чыккан маселе болуптур. Ошол жердеги ал боюнча эки тарап тең сүйлөштүк. Азыркы бир жакшы проект жасап туруп, бүгүнкү күндө чечим менен, эки жактын чечими менен чогуу колдонуу боюнча чечим кабыл алынган экен. Ошондой эле өкмөт өкүлү кадамжайлыктардын көтөргөн маселелери боюнча тиешелүү мекемелерге, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырмалар берилгенин белгиледи. Учурда кечээ жаңжал чыккан тилкеде кырдаал жөнгө салынган, бирок коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Белгилей кетсек, чырдын чыгышына себеп болгон Чечме булагы Кадамжайдын Бирлик айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан. Аны кыргыз тараптан 1500 чамалуу айыл тургундары пайдаланса, агып чыккандан кийин Өзбек тараптан Чашма айылынын 3000ге чукул тургуну суу ичет экен. Булак ичүүчү суу катарында, суусу катарында колдонулуп келет. Акмарал Сабатар, Самат Дөөлөтахунов, НТС. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин сотко катышуусуна тыюу салынды. Мындай чечимди бүгүн Кой Таш окуялары боюнча ишти карап жаткан судья чыгарды. Анын алдында мурдагы президент сот залында башка айыпталуучулар менен чогуу темир тор артында отурбай койгон. Адвокаты болсо Атамбаев бул иш боюнча эмес башка ишке айыпталып камакка алынгандыктан темир тор артына отурбашы керек деп билдирген. 11 майга чейин мурдагы президент адвокаттардын жанында болуп келген. Бирок мамлекеттик айыптоочулар аны дагы башка соттолуучулар менен катар тор ичинде отургузуп сотко катыштыруу керек деп өтүнүч келтирип, сот аны канааттандырган. Бүгүн соттук териштирүү маалында 1 май райондук соттун имаратынын алдында 2 митинг уюштурулду. Бир тарабы Алмазбек Атамбаев командасы менен камалсын, Атамбаев бийликте турган кезде жасаган кылмыштар үчүн жоопко тартылышы керек деп кыйкырып турушту. Экинчи тарап мурдагы президентти колдоп, анын күнөөсү жок экенин айтып актоону талап кылышты. Соттун имаратынын алдына кошумча милиция кызматкерлери тартылган. Өлкөдө эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Бүгүн Кыргызстанда коронавируска кабылган 69 жаңы учур катталды. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин айтымында эң көбү Бишкек шаарында чыгууда. Борбор калаада бир сутка ичинде 21 адам COVID-19га кабылганы тастыкталган. Жаңы учурдун 18-и сырттан келгендер, Россиядан келген курсанттардан чыккан. Нарын областында 14 кишиден коронавирус табылган. Ош шаарында 9, Чүйдө 6, Ош областында 1 адам катталды. Бир суткада аныкталган бейтаптардын 46-сы ооругандар менен контактта болсо, 5-өө кайдан жуктуруп алганын билбейт. Ошентип Кыргызстанда коронавируска кабылгандар 1817ге жетти. Азыр 620 адам стационардык дарыланууда. Бир сутка ичинде 11 бейтап айыгып чыкты. Республикалык инфекция ооруканасында бир аз ал жерге разгрузка жасап иштерди улантып атабыз. Койкаларды ачып атабыз. Кечээ айта кетишим керек. Мына Кыргыз-Түрк ооруканасындагы ошо даярдоо иштери жүрүп атат. Ал жерге дагы ошол баягы табылып аткан учурларды ошол жерге алып барып, жанакындай дарылап иш алып барыш керек. Бир аз тегеректе жашаган калктын арасынан да түшүнбөстүктөр болуп, кечээ ошо алар менен жолугушуу уюштуруп, бар жоон түшүндүрүп, ал жерге жанакындай шарттар кандай болуп аткандарын, жалпы дүйнө жүзүндө эмне болуп атканын, биздин республикада эмне болуп аткандарын ошо кеңири маалымат берип, ал жерде пикир алмашып, ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына бүгүнкү күнү бул иштер улантылып жатат.
Россияда 100дөн ашык кыргызстандык студент мекенине келе албай жатышат. Алар видео кайрылуу жасап, өкмөттөн жардам сурашууда. Алардын айтымында учурда Пенза шаарында 117 студенттин экзамендери аяктап, жайкы каникул башталып жаткандыктан жатаканадан чыгарылат. Көчөдө калуу коркунучу бар деген жаштар бир нече жолу элчиликке кат жазганы менен жооп болбой жатканын билдиришүүдө. Алар чартерди каттама уюштурууга расмийлердин уруксаты керек экенин айтып жардам сурашат. Ошол эле убакта айрым студенттердин авиабилетке акчасы жок экенин кошумчалашкан. Стипендия төлөнбөйт, жумуш жок дейт студенттер. Азыр алар тамак ашка дагы акчалары калбай, жаштардын абалы күндөн күнгө оорлошуп жатканын айтышкан. Бүгүн балдарды коргоонун эл аралык күнү. Буга карата президент Сооронбай Жээнбеков мээрим теле долбооруна катышкан. Ата-энелеринен ажыраган балдар менен жолугушту. Мамлекет башчысы менен жолугушууга 11ден 15 жашка чейинки 5 өспүрүм катышты. Балдар президенттин күнүмдүк ишинде туш болгон көйгөйлөрүнө кызыгып, суроо узатышып, Сооронбай Жээнбеков өзүнүн жумушу жана жакындары жөнүндө айтып берди. Президент балдарга санарип технологияларды терең өздөштүрүүнү каалап, ошол эле убакта китеп окууну да унутпоого чакырды. Жолугушуунун катышуучулары өлкө башчынын колунан белек катары ноутбуктарды алышты. Балдардын арасынан Актан Жумабеков карапачылык искусство менен алектенерин айтып, Сооронбай Жээнбековго өз колу менен жасаган Элбирс түрүндөгү кутуну белек кылды. Ошондой эле балдар менен Сооронбай Жээнбеков биргеликте аларчы мамлекеттик резиденциясынын аймагында сейилдешип, президент аларга мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар жана расмий жолугушуулар өтчү жерлер тууралуу айтып берди. Силер да дистанттык окууну баштадыңар да, окудуңарбы? Бул дагы абдан астыга жылыш болду. Өзү кандай экен? Мектеп жакшы бекен же алысынан окуган жакшы бекен? Мектептен жакшы экен. Сагындыңарбы мугалимдерди, балдарыңарды, досторуңарды, кыздарды? Сагындыңарбы? Азаматтар. Бул санарипта биздин келечегибиз да. Келечегибиз цифровизация, элдин келечеги, дүйнөбүзү ушул жол менен кетип атат. Сиздин кезиңизде ким болом деп элеңиз? Мектепте жүрүп, деле айыл чарба кызматкер болсом деп жүргөм. Кийин айыл чарба институтуна тапшырып, зооинженер деген кесипке болгом. Жаш кезде тилебиздин эле. Ошон үчүн Кудайдан ар дайым жакшыны тилеш керек да. Дайым жакшыны тилеген берет дейт. Союз убагында катуу тарбия болгон, Катуу тарбия болгон. 75 бала гана окучу. Айыл чарба зооинженерден 75 бала. Ошону бүттүк, биз 57 бала бүттүк. Путин, Владимир Путиндин тааныштырганда сизди? Көп көрөт экен. Мына ошол жерде Сайтка көп кирем да. Сайтка көп кирем. Мына ошол жерде кабыл алынат баардык. Бул эми мамлекеттин элдин менчиги да бул. Элдин менчиги бул. Ошол жерде жыйын өтөт. Ошол жерде жыйын өтөт. Ибрахимовна ошол жерде. Диана. Ар биринин астында аттары, анан желегин сүрөттүрөт. Аттары желегин сүрөттүрөт. Баардыгы ошол жерде отурушат. Ошондой дакылаттар ошол чыгып турат. Муну көрүп турабыз. Баардыгын көрө албайт да караганда. Ошол жерде көрүп турат ортосунда. Кыргызстанда бүгүндөн тарта эс алуу жайлар, пансионаттар, тарыхый жайлардын иштөөсүнө уруксат берилди. Мындан тышкары жарнама агенттиктер калкты тейлөөнүн, тамак аш өндүрүүнүн бардык түрлөрү боюнча ишмердүүлүк жанданууда. Бардыгы санитардык талаптарды так сактоого милдеттүү. Алсак эс алуу жайларына автобус же кичи автобустар менен барууга болбойт. Жеңил унааларга гана уруксат берилет. 5-июндан тарта болсо бала бакчалар ачылат. Ал эми 8-июнда өлкө боюнча ички авиакаттамдар ишке киргизилет. Киргенде эле, мына бул жерден киргенде эле мына сөзү көрүнүп турат. Хлоркалап турабыз бул жердечи. Абдан хлоркалайбыз. Анан кийин мынакей бул жерге бирде коюп койгонбуз. Мына колдорун жуусун деп. Мына бул жакта турат. Колдорун жуусун антисептик менен кечке. Мына раковинада турат тигине. Кечке ушулар менен кечке. Сууну канча убакытта алмаштырып атасыздар? Сууну бирок эртең менен толтурабыз. Кечинде обязательно саат 8-де төгөбүз и хлоркалап жууйбуз. Эштен киргенде эле вот, пожалуйста, антисептик турат. 80%. Аралык сактагыла деп эле айтып атабыз. Анан өздөрү көбүнчө өздөрүнөн зависит этет экен, биз кечке эле айтып атабыз.
биякта мындай да 1 саат мындай сразу келбейт да одной волной, по-разному приходят. Вот, например, некоторые пришли, а потом опять ушли. Ушундай конвейер сыяктуу да. Жок, мурунку караганда киши азайтып атасыңарбы? Киши, конечно, потому что нам, вот смотрите, это вот большой бассейн, вот этого человека сейчас пока достаточно, я считаю. Ну, еще можно сюда, но прям сильно прям не набираем, да? А тань, чтобы, ну, расстояние все равно Мурда было. көп эле киши түшчү да? Ну, чуть-чуть побольше вот этого, да, я вот не спорю, вот больше, чем этот был. Шаардан булугуп кеттик да, тим эле эчтеке кыла албай анан бияка чыктык кичине дем алалы деп. Бияк таза аба да турумда. Коронавирустан эми Кудай сактасын, үйдө эле отурганбыз коронавирустан менен бош койгондон келгенбиз бияка. Ой, айылга барып келеличи деп, дачабызга барып келели бияктан кичине сууга түшүп балдары да эс алсын деп. Вирус деле жукпайт биякта. Таза аба. Анан ушундай вирустар таза абанын ыссы суудан чыдабайт да алар. Өлүп эле калат. Жакшы. Гостиницада эс алуучулар, кымыз лечения келгендер бияктан тамактанат. Хлорлоп жууп турабыз, эме антисептик бар колдорун чайкаганга. 2 кишиден ушундай эле отургузабыз, көп отургузбайбыз. Бири-бирине жакын кылбайбыз да, адамдардычы ошого аракет кылып атабыз. Кугундарда эртең менен саат 5-те билем. 5-тен бери эме кылам. Чөп алып келип, чөптү алып келип салып беребиз. Оруп. Түнү менен эмче, саат жакшы келсе 4-кө чейин эме кылышат болду. Анан чөп беребиз, суусун беребиз. 4-5 мал саалат. Эме сүтү сүзүлөт. Анан келген клиенттерибизге sütten kuyup berебиz. 250 грамм. 250 грамм içişet. 5 ар кандай чыгат 400 грамм, 500 грамм, 800 граммга чейин. Анан 8B салат, 15 алат, 5 мал. Жетет да бар эс алуучулар. Ооба, жетет. 5 мал içişет, литр içip коюшат. Литр içip атышат да. Анан bir günden keyin или сразу 2-3 жолу içkenden keyin эме içтери ооруп, içтери өтүп баштайт. Это içи өткөн, это жакшы, значит. Шлактарды тазалайт. Ошо 5 мал салат эртең менен 8ден 4кө чейин. Июндун ортосуна чейин чөптөрүбүз көп болгондуктан ошон үчүн сүттөр жакшы, даамдар да жакшы. А июндун аягында, июльдарда уже аттар, жылкылар сусамырга кетет. Ошол жактан эметет, а биякта чөптөр эметип кетет, тоже болбой калат да, эчкимге. Ана кымыз лечения биз жабабыз. Июндун аягында. Коронавирустан, конечно, үйдө чыкпада үйдө болдук. Анан кийин ошо айт бүткөндөн кийин, орозо бүткөндөн кийин айт башталарынын астында кичине бошондук берди. Бул жер дагы ачыктыр. Бу жерде кымыз öldürüldü anan keyin ertemelen 8'den başlap 4'e çeyin 5 mal süt içeriz. Yemeğe eğer göl açılsa gölge vararız. Göl açılsa biz göldeyiz de. Pensionerimiz kayaka baldarını alıp varsa suyaka para vermeyiz de. Koronavirustun adam jokçuluğu. Birinciden adamlar geç geldi. 20 где-то 20'larına жақын açıldı. 5 майда açılacağız. Hazır geç açıldık. 15 gün, 20 gün geç açıldık. Анткени коронавирус жол жабык, адамдар жок. Hazır гостиницабыз полный. Hazır в основном лечениеда, биздики лечение болуп аткандан кийин кымыз сүткө эле келишет. Естественно, берги оорулар келбейт да. Оору температура, тем более эме аба бийик, тоо аба бийик болгондон көтөрө алышпайт көбүнчө, давлениеси барлар. Алар келишпейт. Мындай нормаль оорубаган адамдар эле келип атышат, вроде бы мындай
температурасы жок, мындай жакшы адамдар мындай оордан качып келип атышабы деп атам да, Бишкектен наоборот эл көпчүлүктөн. Бишкекте санитардык талаптарды аткарбаган 500гө жакын ишкер айыпка жыгылды. Вице-мэр Азиз Алымкуловдун айтымында мобилдик топтор ишмердүүлүгүнө уруксат берилген мекемелерди текшерүүнү улантууда. Өзгөчө көңүл базарларга, соода борборлоруна, коомдук транспортко жана башка эл көп топтолуучу жайларга бурулуп жатат дейт шаар жетекчилиги. Жарым ай ичинде 4,5 миңден ашык объект текшерилип, санитардык талаптар аткарылбаган факттар аныкталып, 447 протокол түзүлгөн. Ишкерлерге 1 миллион сомдой айып салынган. Мындан тышкары айрымдар уруксат берилген тизмеге кирбесе дагы ишмердүүлүгүн жандантууга аракет кылышкан.